Ыдырыс, мына эми атыңа жараша азамат окуган кесибинин чыныгы ээси болуп турсуң. Ортодо Али Токтоакунов терчип жолдон чыккан элең азамат дегенден башка сөз жок. Аты Гиннес китебине жазылган Мамакеев деген атын угуп эле жанына эч бир жан бара албаган 95 жаштагы айныган чалдын пешенесинен терин чыгарып сөз таба албай тантырап калган акыбалга жеткирип койдуң. Айныган деп айтып жатканымдын себеби жашы жүзү сүзүп барып турган 100 миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калган, элимпоз адамдарга тиешелүү болгон бардык сыйлык наамдарды алган урматтуу аксакал картайганда бардык нерсеге калыс карап туура сүйлөп өлүш керек эле. Мына ошондо ал өлгөндөн кийин да анын артынан ар бир кыргыз сыймыктануу менен айтып жүрмөкпүз. Ал эми бул чал өзүнө тиешеси жок жерге тумшугун тыгып, номер 1 эл душманы болгон Акаевди көкүлөтө мактап, ал эми эл сыйлаган элим деп бар күчүн, бар билимин аябаган Бакиевди атыш керек деген сөздөр менен өзүнүн 95 жыл топтогон аброюн бир күндө төгүп алды. Көрсө бул чалга Акаевдин пайдасы көп дейби, ал эми Бакиев эч нерсе бербей койгон турбайбы? Демек биз сыйлаган бул аксакал деле биздей болуп, күнүмдүк көр тирликтин кулу экен да, андай болсо эмне үчүн көкүлөтө мактап, жакасына кир жугузбай бактап келдик? Иштеген болсо, элди дарылаган болсо, ал өзүнүн иши, ант берген кесиби эмеспи? Ал үчүн ага мамлекет айлык төлөгөн. Ыдырыс, кыскасы ушул жолуңдан кайтпа, эгер сен депутаттыкка койсоң шайлайбыз. Бул трайбалист аксакал окшогон эл тааныган толгон токой бузук адамдар көп. Акаевдин, Атамбаевдин пайдасын көрүшүп, азыркы күнгө чейин мактап жүрүшкөн. Алардын почти что баарысы борбор шаарына айлана чөйрөсүндө Бишкектин өзүнө жашап калышат. Эгер жакшылап текшерсе, баарынын былыгы чыгат. Акаевди мактагандын баары Акаев убагында арамдан ирденип алышкандыр, Акаевдин пайдасын көрүшкөндөр. Кумтөрдү канадага өткөрүп бергендер, кыскасы кыргыз элин эшек кылып мингендер, ар бирин текшериш керек деп Шаун Мырза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Мектеп кайрадан карантин. Кыргыз Республикасынын биринчи саламаттык сактоочусу Алымкадыр Бейшеналиев өткөндө коронавирус ноябрь-декабрь айларында жаңы толкутарын көз ачыктык кылып айтып, бир далайыбыздын үрөйүбүздү учурду эле. Министрдин ошол чуудоо билдирүүсүнөн дагы бирлерибиз шайлоо алдындагы шакаба катарында кабыл алганбыз. Ошонткени менен азыр аба ырайынын кескин өзгөрүп кеткенинен сасык тумоолук калгандардын саны өрчүүдө. Айтмакчы, бүгүнтөн тарта Борбордун ортосунда жайгашкан номер 67 мектеп гимназиясын азырынча 18 октябрга чейин толугу менен карантинге жабылды. Анын себеби коронавирус илдети менен ал мектептин окуучуларынан да, мугалимдеринин арасында да чыкканы себеп болгон мектеп гимназиясынын ата-энелер тобу билдиришти. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Курсан Асанов, Жеңиш Молдохматов жана Фарид Ниязов сотко алынып келинди. Бүгүн 8 октябрда Октябрь өлкөсүндө бийликти басып алууга шектелип кармалган Курсан Асанов, Жеңиш Молдохматов жана Фарид Ниязов сотко алып келинди. Бул тууралуу Кундуз Жолдубаева социалдык тармактагы баракчасына жазып сүрөт жүктөдү. 1-Май райондук сотунда 2020 жылдын 5-6-9 октябрындагы окуялар боюнча алдын ала угуу башталды. Сотко Курсан Асанов, Фарид Ниязов жана Жеңиш Молдохматов алып келинди. Угуу жабык өтүүдө деп жазды Жолдубаева. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Кыргыз балбан кызы Мерим Жуманазарова Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда алтын байге уткандан кийин дүйнөлүк рейтингде кыз келиндер күрөшү боюнча 68 кг салмакта 2-орунга жайгашты. Мындай маалымат дүйнөлүк күрөш уюмунун сайтына жарыяланды. Кыргыз балбан кызынын карамагында 114 упай бар. Рейтингде 1-орунда жарым финалдык күтүүсүздөн япониялык балбанга жеңилип калган америкалык Тамира Марима Менсе. Анын карамагында 123 упай бар. Ал эми 3-орунга Мерим Жуманазарова Токио 2020 олимпиадасында чейрек финалда жеңилип калган нигериялык Обороту жайгашты. Нигериялык балбанда 90 упай бар. Мерим Жуманазарова дүйнө чемпиондугунун финалында япониялык Рин Мияджи менен кес келип атаандашынын далысын жерге таза басып жеңишке жеткен. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Токмок шаарынын мэри мугалимдерин куттуктоо текстин окуй албай уят болду. Токмок шаарынын мэри Урмат Самаев мугалимдерди куттуктоо текстин окуй албай уят болду. Видео социалдык тармактарда кыргыз сегментинде тарап кеткен. Уважаемые учителя, примите искреннее поздравление с профессиональным праздником День учителя. Учитель всегда считался носителем культуры, а школа очагом просвещения. Сегодня в городе... Урмат Самаев 26 августта мэр болуп шайланган. Белгилүү чөрөлөрдө ал чемпион деген кайман аты менен белгилүү. Жогорку билимдүү. 2020 жылдын октябрында ал Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси боюнча парламентке шайланууга аракет кылган. Октябрдагы топлоондо айрым депутаттар аны өлкөнүн жаңы жетекчилигинин активдүү колдонуучуларынын бири деп атаган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.
Мамлекет кеп бекен, кайсы бир философ айткан экен, дүйнөнү аңкоолор башкарат деп. Акыркы бир жылдагы көргөндөн чыгарган тыянагыма таянып, кошумчалагым келди. Ооба, аңкоолор гана чоң жоопкерчиликти сезбейт, бир өлкөнүн тагдырын, келечегин, элдин жашоо шартына жоопкерчиликти мойнуна алып жаткандыгын аңдабайт. Ура деген уран менен белгисиз багытка жөнөшөт туура. Акылдуулар мындай жоопкерчиликти алып жатканда коркот, сүрдөйт, кооптонот, ойлонот, түйшөлөт, колумдан келер бекен деп санага батат, таразалайт, анан барып бел байлайт. Болбосо көбү батынбайт туура мындай жоопкерчиликке. Агерде батынып бел байлап тиги аңкоолордун катарына барып калса, аңкоолор жеришет, барлап жок кылууга болгон аракеттерин жумшашат экен. Ал аңкоолордун чабуулуна кандай лидер чыдайт? Ооба, кардуу акылман гана чыдайт. Акылмандыгы менен кардуулугу айкалышкан гана лидер чыдайт экен. А эгерде чыдаган болсо, мамлекет түз жолго түшүп өнүгөт экен. Чыдабаса чырылдап аңкоолордун тебелердесинде кала берет туура. Ли Куян Ю кандай лидер эле? Ооба, кардуу. Пак Чон Хи кандай лидер? Ооба, кардуу. Реджеп Тайип Эрдоган кандай ажоо дешет? Ооба, кардуу. Бут тосконун сүйрөп барып орго салат. Тартипти катуу сактайт дешет. Владимир Путин кандай лидер? Ооба, кардуу. Жылмайып турган менен көздөрү муздак. Бул эмне демек? Бул демек биздин ажоодагы тээ баштапкы мүнөзү кумтөрдү коргоп тургандагы ошондогу депутат менен президенттикке көрсөткөн трибунадагы айбатын азырда колго алуусу керек. Болбосо мынау чөөлөр болор-болбос нерсеге сырттагы чөөлөрдөн дагы коюн колтукка кирип алып иштен тытып жаткан чөөлөр түпкө жетет, окшойт кыязды. Саясат бул тииреш туура. Бир колуң, бир көзүң, бир кулагың тирешүү менен алек болсо, бир тарабың өз ишиңди аткаруу менен алек болуусу керек экен. А бизде эптеп креслого чыгып алса, анан ишин таштап эле дароо тиреши майданына кетишет. Ал эми кызматка келгенден соң интрига менен иши жок. Иш менен алек болуп кеткендер жем болуп төбөлөнүп, акыры кызматынан кантип түшүп калган өздөрү да байкабай калышат экен. Саясатың менен жерге кир. Бүгүн бир мастенин кылыгын байкап калып, жаканды кармап отурам. Жаратканым жаштарга ыйман бер. Ушундай тополоңдо тышкы күчтөргө дагы, оппоненттерге дагы, анан баарын бүткөзүп иштен чыккан ири жыландарга да туруштук берип, анан аны менен бирге мамлекеттин арабасын сүйрөп бара жаткан ажообу Садыр Жапаровго күч-кубат бер дегенден башка сөзүм жок. Оозумдан келмем түштү айтор, деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Депутат эмне үчүн Улукбек Марипов сопровождение менен жүрөт? Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев эмне үчүн министрлер кабинетинин жетекчиси Улукбек Марипов сопровождение менен жүрөт деп сурады. Бул суроону парламентарий бүгүн 7-октябрда жогорку кеңештеги жыйын учурунда президенттин өкүлү Анарбек Калматовго узатты. Министрлер кабинетинин төрагасы мурункуда премьер-министр кезиндегидей милициянын коштоосунда жол жүрөт. Бирок азыркы күндө ал жөн гана президенттин жардамчысы, деди депутат. Бекешев мисал катары президенттин администрациясынын жетекчиси Сүйүнбек Казманбетовду келтирди. Ал эч бир коштоосуз жана коргоосуз жүрөт. Калматов буга деле эски мыйзам иштеп жатат, анткени жаңы мыйзам министрлер кабинетинин тарабынан кабыл алына элек деп жооп берди. Ошол эле учурда жаңы мыйзам кабыл алынары менен ушул суроону көтөрүп чыгаарын убадалады. Белгилей кетсек, бүгүн жогорку кеңеш министрлер кабинети тууралуу мыйзам долбоорун талкуулады. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Туп-туура так ушинтип ак үйдү талкалап, ары урунуп, бери урунуп, ызырынып жатышканда мекенчилер Садыр Жапаров табактан чыгарып келишкен. Ага чейинки талкалангандан калган талкалатпай, баарынан тилин таап, жиндисин да, соосун да, акылсызын да, акылтуузун да тыгычтык менен тартипке үндөп, ызырынган элин ызасын басын башаламандыкты ким токтотту эле? Ооба, билем, аны айткыңар келбейт. Ошол силер атаган бир уч жиндилер ушу Садыр Жапаров болбосочу, ак үйдү да, өкмөттү да, күлүн да калтырбай өртөп туруп, анан 120 чимкирик менен бийликтегилерди ар биринин үйүн кыдырып кырат эле, тонойт эле. Төмөнкү сүрөттөгү пост жаздырып жаткан деле ошондогу бийликтегилердин бири болсо керек, андай эле билип алсын. Садыр Жапаровго чоң рахмат айтсын. Ал болбосо ошондо ар бир элитанын бизнестери, соода борборлору сапырылып эле калмак. Эми Садыр Жапаров ошондогу чоң баленин алдын алып, баарын жолго салып, оңдоп түзөп койгондон кийин кыйынсынып чоң сүйлөп калышкандарын кой. Ошондогу талкалаган ак үйдү ремонттоп жарадар болгондорду дали дарылап жардамын берип көзөмөлдөп жатат. Ал эле эмес, тонолуп какшып калган казынан эч кимден бир сом дагы карыз сурабай бүтүп, чачылып калганды жыйнап жаткан Садыр Жапаров эми ким? Ооз менен орок боро берсе болобу? Тил сүйлөп жатканда эмне логика менен да кеңешип, ойлонуп анан тибиресе аттиң. Жан согулап алды, Казакстанга чыга качып, арты чемодандын жыйнап жатышпады эле, унутуп коюшту анын. Ак үйдү Жапаровдун тарапташтары тоногон эмес. Бет тырмабай жөн эле отурсаңар. Ирик-чиригиңердин баарын Жапаровго иле бербей, керек болсо ошол талкалаган өрттөгөндү дагы эле ошондогу бийликтин бир гана умышленна баштаткандагы 2010-жылдагыдай мамлекетти тоноп туруп Жээнбековго шылтап коебуз деп тилектери таш каап эми Жапаровду жамандап отурушат. Жамандабай рахмат айткыла, болбосо ошондо силер мамлекетти тоноп эле эл силерди тоноп тутуп кетмек. Унчукпай койсо тибирешет го тим эле, деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.